Кутман кеч, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфир өз ишин баштамакчы. Студияда сиздер менен мен Мурат Жолукеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз адаттагыдай эле кыргыз телевидениесинин 60 жылдык мааракесине арналмакчы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, уруксат берсеңиздер, бүгүнкү биздин студиядагы кадырлуу коногубуз менен сиздерди тааныштырып өтсөм, ал адам кыргыз телевидениесиндеги ток-шоуну биринчи жаратып, андан тышкары эле журналистикадагы, алып баруучулук тармактардагы өзүнүн кепсипкөйлүгү менен, андан тышкары 90-жылдардагы режиссуралык багытта, тактап айтканда, ошол убактагы кыргыз эстрада жылдыздарына биринчи эсте каларлык клиптерди жаратып келген биздин мыкты агайыбыз. Биздин мыкты алып баруучу тележурналист агайыбыз Мыктыбек Арстанбек студиябызда. Куш келиптирсиз. Рахмат. Аман эсен келип алдыңызбы? Кудайга шүгүр. Рахмат, студиябызга келип биздин көңүлүбүздү көтөрүп атканыңызга. Мыктыбек байке, биз билгенден сиз экөөбүз көп жылдар бою чогуу иштештик. Мен телевидениеге биринчи кадам аттаганда сиз менен бир кабинетте отурганмын. Мен жакшы билем, сиздин кесибиңиз боюнча журналист эмессиз. Биз биринчи кесибиңиз боюнча ошо Кыргыз политех институтун бүтүрүп, курулуш инженери болгон экенсиз. Кандайча Кыргыз телевидениесин босогон сантап калдыңыз? Мурат. Адамдын өзүнүн жашоодо планы болот. Бирок Кудайдын планы менен дайым дал келе бербейт экен да. Тагдыр ушундай экен. Бир жана Бекбор Биев деген досум бар. Ошол студент кезинде мына ушул студияга чакырылган экен конок. Анан фонограммасын жаздырабы? Фонограммасында бир гитарист бар. Ал да азыр чоң иштерде иштейт, атын айтпай эле коеюн. Ал анан ошол күнү эртең тасма деген күнү жууганбы булар билбейм. Эртең турбай калат. Анан Бек келди. Мен да бирде мындай дырыңдатчу. Анан келип сен чыгып берем фонограмма деди. Анан мен келгем, кезем артка коюп коюшту. 8 дубль. Фон болду эле жөнө туруп бериңиз. 8 дубль тарттык. Анан маселе эмнеде? Берде бир айта кете турган нерсе, пультка кирдим мен. Пультка кирсем, кнопкалар, мониторлор өмүрүмдө көрбөгөн бир космос кораблиндей. Анан өзүмчө муну карап, техникалык ой жүгүрткөн адамга дароо эле бир нерсе система көрүнө калат. Ошентип атып эле анан камераларды таап алып, эме кылсам бир режиссер кирди. Режиссер экен көрсө кирип, "Эй, эмне кылып атасың бери?" дейт. Мыногу камераны мындайрака коюп, мыногусун мындай кылса, мыногу башкачараак болот экен. Сен эмне телевидениеде иштедиңби дейт. Жок, бар жок деп айдап чыкты. Бул Сагын Ниязалиева деген эже. Биздин эме. Анан Карифе режиссер эжебиз. Көрсөтүү маркум Болот Макетаевдин көрсөтүүсү экен, замандашпы деген көрсөтүү. Анан ошол кезде Жаштар редакциясынын төрайымы, башкы редактор биздин урматтуу эжекебиз Байма Жапаровна Сутенова. 89-жылдар болса керек, бул 89. Ооба, 5 февраль. Муну үчүн Борбиев экөөбүз окуудан айдалып кетет жаздаганбыз да. Кетип атып митинг болуп аткан экен. Биринчи кыргыз тарыхындагы митинг, жанагы Ферганадан көчүп келген месхеттер боюнча ага катыша коюп, КГБ, СГБ иши кылып, ал өзүнчө бир тарых. Анан Байма Жапаровна ошо экрандан көргөн экен, көрүп билбейм, дилине салганбы же кандай жылып тетигин чакыргыла деп чакыртып, ошо менен калып калдык анан телевидение. Сиз ошондо келгенде эле алып баруучулукту баштадыңызбы? Эмне жумушту? Байма Жапарованын бир лабораториясы бар эле, устаканасы бар болчу. Пресс бар деген. Ооба, түз эфирде чыкчу. Ооба, мына Норуз деген кафеде Тыныстанова көчөсү, азыр Москва Тыныстанова көчөлөрүнүн кесилишинде Кыргызстан сүрөтчүлөр кошунунун чайханасы болчу да, мындай айтканда. Ошол жерде Байма Жапаровна ушундай эле болгон бөлмөдө түз эфирде жумасына дүйшөмбү күн жаштардын күнү менимче 3 саат же 2 саат эфир берчү. Ошого мени студенттер менен иштеш боюнча чакырган, штаттан тышкары. Негир деп коебуз, негир болуп. Анан
башында бір 2 мүнөттүк 3 мүнөттүк сюжеттерге тапшырма берет. Студенттерди чакырып келем, анан мага бир эки сүйлөмдөн турган сөзгө уруксат берет. Алып баруучулук ошентип атып анан түз эфирден баштадык дейм. ооба. Анан Баймеже дароо эле бир 20 мүнөттүк сюжетке берди. Ал кезде менмин деген журналисттерге менимче 5 мүнөттөн ашык бербейт. Ал кезде пленка менен иштечүбүз. Анан чыгып 20 мүнөттүк тартып келдим Жалал Абадтан. Раматылык атам деле тартып келди. Атам иштегенде. Эми уул бала эмне кылат? Биринчи атасын тартат экен да. Тема эмне эле? Тема Жалал Абадтагы студенттер. Анда студенттер менен атаңыздын байланышы кандай? Атам мугалим. Байланыш бар экен. Өзүм атамды тарттым. Ал келген атамды дагы студияга чакырып келдим бияка. Баймежем мен сындырбайын дедиби, бир билбедим. Айдап чыкса болот да, бар атаң менен кет. Атаңдын үйү эле дегенде. Жок. Атам пленкадан да чыкты, эфирден да чыкты. Анан мени да айдаган жок. Демек таттыктуу программа болсо керек да, Баймеже түшүндү да. Мен өмүрүмдө 2 сабак алган чоң сабактардын бири ушу болду. Бул телевидение сенин тайнеңдики эмес, элдики. Мен ошо биринчи сабак ушу болду. Өзүм түшүндүм, экинчи мен экрандан үй бүлөм тууган уругум чыккан жок ошондон кийин. Мыктыбек байке, мынакей, сиз анда мындай олуттуу социалдык программалар менен баштаган экенсиз да, ал жакта студенттик ойгонуу башталган. Жанагы эмнеге стипендиябыз аз? Эмнеге жатаканада тарбиячы мындай дейт? Эмнеге студсоветтер эмне иш кылат деген студенттер бул потенциалдык революциялык катмар. 89-жылдар бул ойгонуштун башаты. Кайра куруу, Москванын илеби, ошонун баардыгы бизге келип чагылып аткан кез, мен айтат элем, социалдык гана эмес бул. Саясий маселе болуп кетти. Урматтуу көрүүчүлөр, эскертип кетейин, биз түз байланышта иштеп жатабыз. Эгер биздин кадырлуу конокко кандайдыр бир суроо же ой пикирлериңиздер болсо, 67 01 91 сандарын терип байланышка чыксаңыздар болот. Мыктыбек байке, мынакей, сиз ушу олуттуу программадан баштап турсуз дагы, андан кийин кандайча шоу программага өтүп кеттиңиз? Мен жаштар редакциясында иштеп калдык дейм. Жаштар программасы, жаштар программаларынын башкы редакциясы бул өзү чындыгында кандай деп айтсам, бул көңүл ачуучу долбоорлордун бир уюму. Кимисиникин караба бүт эле бардыгы оюн зоок. Чындап айтканда, музыка бар, артисттер жаңы чыгып келет. Маданий эс алуучу багытта программа. Аккордеондон эми Ямахага өтүп диш дегендер эми башталган. Бардыгы талашат, артисттер менен, жылдыздар менен. Анан biz политехбиз да, Мурат. Ошо тагып атам да. Кантип шоу бизге политех келди? Политех деген бул таракат урак да. Бул политех деген мушташ, бул скандал, бул разбор да. Бул биздин табиятыбыз да. Танцплощадка ошо жерде. Болгону политех, билбейм, политехтин кыздарына башка окуу жайдан келчү эмес. Коркуччу. Биздин кыздар деле эркектей болсо керек да, билбейм. Анан биздин чөйрөбүз ушу болуп калды. Мен өзүм чөйрөмө түшкөндөй болдум. Сөздүн бардыгы копол, кыска сүйлөйдүң. Мынау мындайбы? Ошондой эле кылып койбойлу, ырдайсыңбы? Ырдап койбойсуңбу? Мына ошондой. Болду. Тоготер жерин айтасың. Кийин көрсөм бул шоу экен. Анан кийин ыкташа баштадык. Өзүбүз жаңы эрежелер чыгара баштадык. Москванын каналынан карап, туураганда жаман көрөм. Бирок өзүбүзчө кандай кылабыз? Өзүбүзчө мындай кылсак болот. Кичине кыргыздын менталитетине жакындатып, биздин менталитетке, биздин кабылдообузга ылайыктап ошентип атып бир күн карасак, бул шоу болуп калыптыр. Мен өзүм мынтип карасам, мен концерттерде жүрөм. Концерттерде алып баруучу урматтуу коноктор, бүгүн дөрөн назарыңызда спорт сарайында, чоң жерлерде, филармонияда. Мен өзүбүз түшүнбөй ойлогон эмесмин, бир күн карасам ошондой болуп жүрөм. Bir festivallarda uyuşturup atan bir gün karasam da bir men negizi özü injener boluşum gerek ele. Grimöründe oturam artistler menen, tegi betim upalap atat, teginsin boğazım boyap atat, biri çaçın tarap atat, men injenerim özü dep oylap koyam. Biroq ойлогонго да убакыт жок. Кичине ойлонун кайерде чыгыш керек, чыктык, кеттик. Анын артынан башка долбоор башталат, башка долбоор. Bir жылда Мурат 20га жакын долбоор болуп кетет эле. Айка ошо ойлорду, идеялардын баарын кайдан тапчу элеңиз? Ошо 1 жылда 20. Азыр 1 жылда 20 эмес, 2 чоң бир долбоорду ишке ашыра албай отурабыз биз. Бейшенбек Бекешев деген телевидениянын дагы бир атасы бар. Карифеевич, ооба. Анын бир сөзү бар, мен дайым студенттериме айтам. Идея итте деле болот деп. Мен ушунчу да, менде бир идея бар десең, идея итте деле болот.
идея маселе мен бир өзгөчөлүгүм ушу инженерлигим болсо керек. Мен идеяны пландаштырганды билсем керек. Ишке ашырганды. Ишке ашырган жолун мунун мындай кылсак мындай болот, мына мындай элди бияктан алып келебиз, анан декорацияны мындай коебуз. Декорациянын баардыгын чалдыбардан алып чыкчубуз. Мына ушул отурган ар жакты кирип эле художник, сүрөтчүбүз, Молдожан аке менен, Молдожан аке муну кайсы көрсөтүүнү? Токтогулов. Токтогул ырчынын небереси. Небереси, ооба. Небереси. Токтогул чоң Балажандын баласы. Ооба. Кирип эле декорациядан суруп чыгабыз, эски түскүнү мык балка боёйбуз. Ошо менен декорация кылып чыгарып коебуз, бирөөлөр көрүп, муну ак десе ак болуп калат, кара десе кара болуп калат деп ошондой. Эмне кылайын эми? Ошо инженер экенсиң, ошо Сиз демек декорация десе сүрөтчү болуп кеткен экенсиз ортосунан. Мен ташычумун. Бир жолу бизде Вася деген бар го, декорацияда жардамчы. Чарчап отуруп калыптырмын ушинтип. Отурсам Вася келип, "Чё сидишь? Вставай." Дейт. Мен Айкөлдүн продюсери, менин колумда 20-дан ашык жылдыз иштейт. 70-ке жакын кызматкер тейлейт кадр сыртында. Мен черный рабочий болуп декорация ташып жүрүп, мени черный рабочий тур деп иштетип атат. Анан мен карап, Вася, сен мындай бир Кудайдан корксоң, мен сенин шефиңдин шефимин деди, мындай алып караганда. То есть чыгармачылык процесс Баш отуңуз менен кирип кетишкенсиз. Ким экенин унутуруп калат. Жакшы, мынакей азыр сиз экөөсү ушул Айкөл деп айтып калдыңыз да, ушуга токтоло кетсек да, сиз мынакей жана сөздүн башында айтып өткөнүндөй эле ушу шоу программанын атасы десек болот да. Азыркы шоу программаны мынакей сизден калган, сиздин окуучуларыңыздар мына эфирге алып чыгып ишиңизди улап келатат да. Кандайча Айкөл ачылып калды да бул ушул редакция? Мен 1996 жылы бир конкурста 95 го дейм. 95-те бир конкурста бир Листьев атындагы конкурсту утуп алдым. Эсимде 95 биз жаштар редакциясында чогуу иштеп атканбыз ошондо. Москвадан келип сиздерге тапшырышкан. Анан ошондо мен Останкинага чакырышты. Чакырып Останкинада бир 10 күндөй стажировкага өттүм. Ошо Якубович тиги, ким эле Ярмольник тиги Албактагы метрлер менен. Анан алардын иштеген системасы такыр башка. Алар аябай бат трансформация болуп турду. А техника бизде эле. Баягы эле система видеотекадан алат, бияка аппарат кол коет, бияка ошол эле система союздуку, бирок уюштуруу системасы башка. Акча бар. Акча шабашка эмес. Кадимкидей Мамлекет тарабынан бөлүнгөн. Жок, коммерциялык акча. Өзлөрү коммерция, өзлөрү эфир аркылуу тапкан. Вид деген өзү коммерциялык уюм болуптур. Анан мен келсем, бийлик алмашып, Раматылык Аманбек Карыккулович директор болгон экен. Эми ал киши экинчи мен жашоомдо устакана болду. Анан мен келгенде кирип айттым, Аманбек Карыккулович, мен ошо Видке барып келдим. Сен кандай экен дейт. Вид мындай иштейт экен. Бир жарым сааттай түшүндүрдүм. Бүт схемалар менен тартып, мына буга баш ийет экен, бул мындай кылат экен, анан программасы болгону мынча эле долбоор чыгарат экен, мынча киши тейлейт экен, аренданы бияктан алат экен, бияктан. Биз муну азыр кыла албайбыз деди. Бирок баштайбыз деди. Эмне кылыш керек деди. Мен айттым, башында уюм түзүш керек. Бүт редакцияларда азыр шоу программалар бар. Бардыгын бир редакцияга бириктириш керек, анан аны эфирге коюш керек десем, ал айтты, бизде бир штатты бекитиш үчүн жогорку кеңешти эме кылыш керек деди. Эми мен билбейм, мен жаш балам да, мен андайын деле билбейм. Аманбек Карыккулович, жогорку кеңешке айтпай эле кыла бербейли белем. Десем, ай, антип болмок беле. Ну, бир нерсесин табабыз деди. Анан мен кеттим. Түштө Мурат кызык нерсе. Түштө мен биздин ашканадан тамак алдым. Шундай келесем, Аманбек Карыккулович ошол ашканадан тамак алып атат. Ал ашканага түшөт экен. Ооба. Эл менен кошо. Билбейм, азыркылар ашканада жебей билбейм, балким жегендер бардыр. Анан келди, мен алдыма келип отурду. Ашкана тып-тынч. Келип отурду, анан стаканын коюп, тиги оокатын коюп атат. Анан кимди башкы редакторлукка шайлайбыз деди. Дайындайбыз деди. Мени дедим. Я бабай. Жок, тыны бир иштеп көрөйүн десең болот дейт.
Элдин баардыгы турат. Мен айтып атам, Мамамбек Каракулчу, мен ушу кезге чейин идиоттордун кол астында чарчадым дедим. Аны баары угуп атат. Мен идиоттордун кол астында чарчадым. Мен 10 идея алып келем, бирөөсү чыкса чыгат, чыкпайт. Чыкканында 2 айдан кийин кайра өчөт мени жамандап атып. Мен бир айда 8 долбоорум жабылган адаммын дедим. 8 Мурат, 8 долбоор ошол жерден жасалып, массовка менен тартылып, даяр эфирге кете турган пленканы деп жаап койгон. 8 бир себеби жок. Кийин мен сүйлөштүм, айттым, мен сени канчага чейин чыдайт экен сынап көрөйүн дедим деп. 8 долбоор, 8 проект, это массовка. Бул деген бүт жанагы Литвагин, Тонвагин, Камеровагин. Канча киши иштеп атат, канча бардыгы чыгат, монтаж күнү түн. Ой, бул ушун бардыгы бир айда 8 долбоор. Мен азыр өзүм айтып атып, өзүмдү жалган айтып аткан жокмун деп ойлойм. Бирок ушу болду. Ушуну айттым Мамамбек Каракулчу. Мен бир айда 8 долбоору жабылган адаммын. Мен чарчайм мындан, иштете албайм дедим. Десем, хорошо, анда сен кир анан кийин сүйлөшөлү дедим. Саясатчы да коллективге ошол менен презентовать этип койду. Эл бүттү дуу кетти. О, саламдар башкача. Ой, сен, мен айтпадым эле, сен айтпадым сен дегенде башталды. Анан мен ошентип эң жаш башкы редактор болдум. Биринчи продюсер деген наамды беришти. Анан артынан эле реформалар болуп, али аты койlo элек болчу. Ага чейин биз мындай Марс деп эксперименталдуу чогуу иштеп жүргөндө сен бар элең, сен режиссер болчу. Бирок ал мындай юридикалык жактан али иш калбаган болчу. Анан булар реформа кылышты. Мамамбек Каракулчу келгенде ага дагы ал кишинин бир өзгөчөлүгү ушу мага окшогондордон чогултуп сурайт экен да. Мен эсимде айтчы, летучкада айтчы. Силер генийсиңер, мен эчтеке билбейм. Элдин баарын ошентип айтчы. Анан Бөкөнбай Боркевич Раматылык. Ошол киши рух борборун уюштурабыз деп кирген экен. Рух борборун. Макул дептир, жана Айкөл деген сөз эмнегедир, Бөкөнбай экен Манастын эмеси да. Мындай айтканда Манастын адамы. Эски кыргыздан бизге окшогон. Көз карашыбыз окшош болчу. Биздин сүйүүбүз, дүйнө таанымыбыз эски кыргыздарданбыз. Ошо Бөкөнбай экен мен ошон үчүн жакшы көрчүмүн. Бөкөнбайге Айкөл болот деди аты. Бул шоу да бул Бөкөнбайге, бул шоу. Десем да, жок. Болот же болбойт, болбойт деди. Анан биз коллектив патыр-путур Айкөл бизге манас бул, өтө олуттуу, бул жанагындай салаваттуу адамдар отуруп шырдак үстүндө сүйлөш керек да. Биз тапыр-тупур там тияк биякта тартышыбыз керек. Анан азыр мага бул нормально эле, көрсө Бөкөнбайга ошондо менин курагымда болгон окшойт да. Анан Айкөл болуп калды. Бир жылдай өзүбүз ирония менен тип какшыктап, Айкөл деп ошентип жүрдүк. Бирок элге бат эле сиңип кетти. Элге бат сиңди ошо сиздер чыгарган. Ошол убакта мен билгенден сиздер биринчилерден болуп, ошо түз эфирге алып чыкчыңыздар, ошо Ала Тоо кинотеатрынын бери жагында ошол мезгилге токтолуп кетсек. Ал деген ошол убактагы биздин өкмөткө, биздин бийликке мен аябай ыраазымын да, бизден коркчу эмес экен ошол кезде. Элестет, түз эфир. 3 саат чыкчы элеңиздер. 3 саат түз эфир, кеминде 4000-3000 адам массов. Ооба. Кол күрөштүрөбүз. Депутаттарды чакырабыз ошол жерге. Ошол элдин алдында чакырабыз, бийлик өкүлдөрүн чакыртабыз. Сүйлөйт ошол жерде, биз ачык суроону берип таштайбыз. Ооба, эсимде да ошо. Эл ошол жерде азыркы анда менимче революция болуп, элдин мындай тажрыйбасы жок эле да. Эгер элдин революциялык тажрыйбасы болсо, аларды ошол жерде өлтүрүп ташташы деле мүмкүн эле да, таш параң кылыпчы. Бийликте билбейм, коркпойт экен, эч кандай СМБ деле чакырчу эмес ошол кезде, эч ким эч нерсе деле эмес. Улсат алчу элеңиздер жок дегенде мэриядан. Эч кимден жөлө чыгып, ПТС тапкел орнотуп коюп эле эфирге чыгарасыздар. 1 саат мурда келебиз. Режиссерлор келет, акырын балдар. Анан элдер да билет да, ошол жерден өздөрү чогулат. Кээбилер эфир башталганда көрүп, ишенбей чыгчу экен ошол жерге, келчү экен. Биз азыр телевизордон көрүп анан келдик деп. Анан барган сайын 1 жылдын ичинде аябай чоң аудитория болуп кетти. Анан биз сезондо чыга турган болдук, жазында. Декорация деле унутулуп калды, элдин өзү бирине бири отуруп эле декорация болуп калат. Баягы эле жарык проблемасы, бирок эл бирин-бири тааныйт, телекөрүүчүлөр. Шоукум бар. Тарактар окшак, эл сүйлөп атат, сөз бүтпөй калат.
динамика бар да, динамика бар, эфирдик динамика бар десек болот да. Ооба. Эфирден кийин сөзсүз экөөчөө калат. Анын экөөсү сага рахмат айтканы калат. Экөөсү сага претензия койгон калат. Убакыт бербеген жетпей калды. Ошон менен үйгө жетебиз, үйгө жөө кетебиз. Кудайдан тилегеним ушу бут кийимим асты түшүп калбаса экен. Себеби эртең кайра ишке келишим. Экранда Мыктыбек Арстанбек, тележулдуз, мега жылдыз, супер жылдыз, гипер жылдыз. Ал унутулат, ал бут кийимим жыртылбаса экен ушу. Анан жатаканага барам, жатаканада 4 балам менен жашайм. Үйгө кирип чай пай ичип, жатсаң эшикти кылдайт, чыксаң эки мас турган болот. Айтмадым беле, мына ошол жерде жашайт деп белдешип алып келген болот. Ошентип жашадык. Мынакей андан тышкары эле сиздин ушу дагы биринки жана сөздүн башында айтып өткөн эле ушул режиссура тармагына өтсөк да, сиз алып баруучу журналистика менен бир катарда эле ушу 90-жылдары биздин эсибизде Шумдуксонун ошол техниканын мүмкүнчүлүгү менен азыркыдан да жакшы клиптер тарткансыз. Ал ой кандай жаралып калды? Эмне үчүн клип тартууну өзүңүз туура деп чечтиңиз? Мамбет Акунович вице-президент кез. Ал биз аябай сыйлаган киши, көркөм жетекчи. Мына ошол жерде планировка өтчү, билесиңби? Ооба, эсибизде. Тамеки жиберине керек. Азыр эми чоң устаз ал киши университетте сабак берет. Мэтр чындыгында биздин мектептин, мен окуган мектептин директору айтканда. Ошол киши бир күн чакырды. Мунагу березанын түбүндө кышында шөкүлө кийип алып, колуна искусственный атыргүлдү кармап алып ырдагандарды кантип жоготобуз деп. Бар эле ушундай. Ооба, эсимде. Кыргыз кийимин кийген, шөкүлөнү кийген, колунда кызыл роза бар, березанын түбүндө кышында ырдап аткан. Ооба. Мен айттым, Бейшембек Мамед Акунович, менде идеялар бар, бирок ичине көз жумуш керек болот дедим. Эмне көз жумуш керек дейт. Болгон 2 ТЖК камера бар. Мен айттым, аны мен операторлор менен сүйлөшүп, алып чыгып тартам клипти. Адамдар анан кыйкырат эмнеге деп. Ошондо сен колго түшпө деди. Колго түшсөң өзүңөн көр деди. Мурат, менмин деген уурулар йырында болуп калды го. Бөкөнбай Боркевич артыбыздан аңдыйт десең, ал кишиге да эмне зарыл дейм да. Биз ошондон качып жүрүп тартчубуз. Bir жылда 290'dan ашып клип тарттык. Ошо эсимде да тарткан клиптериңиз. Эмне гана кылып тартчубуз. Акыры КТРда монтаж кылдырбай койду, правонго барып монтаж кылабыз. Акчага тартып элеңер же бекерге тартып элеңер? Ошо да кызык болуп атат да. Азыркы эми билесиздер, жалаң жашыл кагаз менен тартышат. Мен айтам, мен бир жолу ушинтип калдым, Мыктыбек айга акчага тартсат, акча алат дедим. 290 клип 1000 сомдон алсам, bir жылда 290 миң сом экен. Ал убактага эмне деген акча? 290 миң сом. Меним чалган эмесмин го. Жок. Бизге экран болушу кызык болчу. Мен акчаны сурачымын, расходко. Такси жалдайт, артист, дагы эмне кылабыз там. Мен теги ар жак бер жагын. Кафеде тартсаң кафенин арендасы, дагы бир ашып барда бир 200 сом, 300 сом кетеби, билбейм. Анан ошол бир эсимде Динара деген Акулова деген кызыбыз бар. Бир тартканда 9 клип тарттык көлкө барып. Камераны 2 эле күнгө алып чыккам. Эс алыш күндөрүндө 2 күндө 9 клипти тартып, монтажды провонду акчага жасадык. 3 күн бою. Жана провондун бизде Айсулу Хамзалы менен жетектеген группасы бар болчу. Биз түндөзү барып жасайбыз. Аны аябай тобокел менен жасайт тиги орус. Анан Динаранын концертинде бар, анан кийин акчаны алып турган таратты. Ошондо бир эсимде акча кеткен. Андан кийин кимдин клип болбосун мен айтчумун. Расходду көтөр, бирок мен айткандай расход кылабыз. Баягы шөкүлө роза жоголду. Жок, ооба. Анан клиптер башталды, анан тиги башталды, бу башталды. Дагы сиздин ошо кыргыз телевидениясында бир айтып кое турган нерсе, ошол клиптердин баардыгынын оператору Мырза Добутов болчу. Айтпасам болбойт. Мырза кебизби, досубуз? Мырза Добутов деген ушундай аябай анын да идеясы толтура. Ушу телевидение үчүн жаралган балдардын бири болчу. Демеде, мынакей жана дагы айтып өттүк, сиз ушу телеакадемияны биринчи түзгөн адамсыз да. 2006 жылы мен көркөм жетекчи болуп турган мезгилде ачтыңыздар. Бул ой эмнеден жаралды? Мурат, мен өзүм 3 жыл негр болуп жүрдүм да. Негр деп
Раматылык Бөкөнбай Боркевич айтчу, эч кандай укугу жок. Мисалы үчүн мен 4 балам бар, жатаканада жашайм, өзүм звездамын, мындай айтканда. Жо, чын эле болгон ал, туура. Звездамын, бирок укугум жок телевидение. Мен штаттан тышкаркы, өзүм студентмин. Şu televizyoneye giriş için propus gerek. Mağa redaktör propus alıp bergenlik üçün men bir ayda çıksa çıkat çıkmasa çok 60 tom gonorarım berçimin oşo. Kança ballar arak taşıp жүрүп намысы кордоп чыгып кетти иштен. Мурат ачыгын айтыш керек. Канча кыздар бузулуп кетти. Штатник кезинде. Кээ бир бузуку редакторлордун айынан. Ушунун баарын биз көрдүк да. Ооба чогуу. Мен bir кезде айттым, эгер качандыр bir кезде мен КТРда bir чечүүчү маселе болуп калса, менин колумда болсо, мен ушу биринчи кезекте штатник болуп келген, штаттан тышкары болуп келген чыгармачылык балдардын өсүшүнө шарт түзөм дедим. Bir жерде ушул сөзүм оозуман чыккан. Сала бергенби билбейм, кийин анан ушу Кыяз Молдокасымов келгенде мен ушуну сунуш кылдым. Кыяз эге, ар бир редактор өзүнүн артында кадр даярдаш керек. Бул штаттан тышкары корпус. Аны тарбиялаганы бар, тарбиялабаганы бар, кээ бири Колдонгону бар. Жөн эле алдаганы бар. Эфирге сапаты жогунду сени чыгарам деп чыгарып ийгендери толтура. Ошону бир борборлоштуруп даярдабайлыбы деп. Бизде окуу борбору бар. Десем, Кыяз аке идеяны түшүндү. Не керек деди. Эчтекенин кереги жок. Болгону эфир бересиз. Көрсө биз ошондо реалити шоу кылып турбуз, жанры боюнча. Ооба. И сеткага коесуз, адамдарды кызыктырыш үчүн. И мени легалдаштырасыз ушул долбоорумду. Болду. Адакан премьер-министр болчу. Мадумаров. И жөнөкөйлүктү карап, чай ичип отуруп, Адакан ушуга жаран бербейсиңби дедим. Болду. Не жаран берек деди. Өзүң бирекке келип бер дедим. Премьер-министр. Жок, госсекретарь, мамлекеттик катчы. Өзүң келип бер бирекке эмесине дедим. Келип берди. Министр Марат Кайыповду чыгардым, келип бербейт деп. Балдарды коридорда 6 ай тарбияладык. 6-7 ай. Анан кийинки этапта 500дөн ашык бала келди, ошонун 30ун гана тандап алдык. Телевидениеге эч кандай тиешеси жок балдар. Көчөдөн келген балдар, Мурат. Мага окшоп көчөдөн келген. Болгону мен интуитивдик тандадым да, өзүмө мынтип карап туруп, мынагы иштеп кетет, иштеп кетпейт, мынагында бир нерсе бар, бир нерсе жок. Эмне бар десе мен да жооп бере албайм, эмнеси бар экенин. Мен психолог эмесмин. Анан 6 ай ушу жетелеп жүрүп көрсөттүк. Мынагу киши КТРда иштейт. Алдыман чыкканда коридордун четинде тур, сыйлап кой. Мынагу камераны мынтип көтөрөсүң. Мындайча айтканда, нештатный корпусту кандай тарбияласак, ошонун баардыгын теориялык жана практикалык көрсөттүк. Студиянын өз убагында бөлүп беришет. Буларга дипломдук жумуш катары толук кандуу 20 долбоор чыгардык. 30 бала. Эфирге 20 долбоор чыкты. 20 ар кандай? Ар кандай. Ошо ар бир долбоор коллегиалдык түрдө сынактан өтүп, жакшы долбоорлор чыкты. Кийин Кыяз аке мен кирип айттым, мен ушуну бир редакция кылып койсок кандай, Кыяз аке? Десем, бюджеттен акча жок деди. Бирок сиз таба аласыз да деди. Десем, Раушан Жээнбеков Малайзияда эме болчу, ал эми өзү ишкер жигит. Элчи болчу, бир келген экен, Раушанды чыгарып сүйлөшкөн экен, Раушан 1 жылдык бюджетин төлөп берди. Ошо азамат жигит. Жана 25 бала 1 жыл редакция болуп иштеди. Жана ошонун ичинде эрге кадимки редакция болуп иштеди. Редакция бул чыгармачылык чөйрө. Чыгармачылык чөйрөдө интрига бар, аерде көрө албастык болот, аерде атаандаштык болот. Анан чыныгы ыргалып, иргелип, термелип, терилип отуруп 15 бала долбоору менен чыгып кетти. 1 жылдын ичинде. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп келатат ошол адамдар. Азырга чейин эми. Ооба, асты продюсер болуп отургандар бар. Кээбилер азыр унутуп деле калды болуш керек. Мен тамашалайм. Сен Сиз менен ошо сусуроону берип атканымда, сиз менен мындай учурашып, сиз менен дагы эле айлык алышып, мен сону сурап турушабы деген мааниде сурап атам да. Мандайлары да бар. Кээбилер Муктек жөнүндө сүйлөп бербейсиң десе, кемели ал дегендери да бар экен. Анан мен күлөп, менде кечирип кой, о, маңкан куюлуп келгенде пленкаларың бар депчи. Артур адамдар бар. Негизи мен кылдым дебейм да. Ошо балдарды КТР кылды. Мыктыбекти кандай кылса КТР политехтен таап келип эфирге чыгарып
тагдырын өзгөртүп Мыктыбек Арыстанбек кылып койгон болсо, ошо балдарды да КТР ошондой кылды. Эгерде сиз ушу журналистиканы тандабасаңыз, салып барчылыкты, телевидение тандасаңыз, кайсы кесиптин ээси болот элеңиз? Өкүнбөйсүзбү ушул телевидение тармагына келип калганыңызга? Аябай. Менде Себеби? Мыктыбекте сонун бир эң күчтүү инженер өлдү да. Мен 30 Азыр деле кеч эмес. 30дан ашык рационализатордук сунуштун ээсимин союздук деңгээлде. Патенттерди алып койгон ошол убакта. Мен күбөлүктөрүм бар. Армияда жүргөндө мен Советтер Союзунун коргоо министрлигинен өткөн 30дан ашык рационализатордук сунуштарым кирген. Мен ойлоп табуучулук жөндөмүм бар эле. Изобретатель. Ошону телевидение тармагында ошону решение изобретательских задач бул менин эмем, стихиям. Ушундай. Инженер, мен азырга чейин жол менен сүйлөшөм. Жолду сезем азырга чейин. Курулуштун эпюрасы көз алдымда дайым. Кайеринде кайсы нагрузка кетет, кайсы имаратка кирген болбойт. Мен керек мынауга киргенге болбойт, мына бир күн басып калат деп. Мыктыбекте бир эме өлдү. азыр деле кеч эмес да мисалы. Эми азыр мен муну Азыр сиз теле тармакта, жок, азыр сиз теле тармакта иштебейсиз, туурабы? Өзүңүз жана басында айтып өттүңүз, азыр 4 дипломум бар деп. Кайсы мен билгенде мына ушу политех экен, курулуш инженер, дагы кайсы тармактарды бүттүңүз? Мен журналистиканы бүткөм, Мурат. Бул журналистикалык билими жок дегенден ал билимим бар. Бар. Мен политологияны бүттүм. Политологмун, жогорку билимдүү. Саясаттануучу. Анан бир жогорку билим диний. Мен аны айткым деле келбейт. Эми аны элдин баары жакшы билет. Эмне үчүн теле тармагынан кетип калдыңыз? Эмне үчүн сизди биз эфирден көп көрбөй калдык? Буга эмне ушул сиз диний тармакка кеткендигиңиз менен көбү байланыштырат да? Жок, бул 2-3 себеби бар да. Мен эми телевидениеден кеттим деп деле эсептебейм, Мурат. Өзүңүздүн автордук жана айтып коюш. Долбооруңуз жоголуп кеткенин айтабыз да. Бывшего не работает. КГБшник бывшим не бывает. Өзү бул журналисттер жөнүндө айтылат. Журналист бывшим не бывает. Маселе эмнеде? Жана тамашалап айттым го. Биз иштеп жүргөндө, муну качан кетет экен деп жаман көрчүбүз да. Карыса деле жүрөт деп. Бир күн карасам өзүм ошондой куракка келип калыптырмын, Мурат. Анан эми качан кетет дедирбей эле кетели дедим да. Эфирди экранды жаштарга бериш керек. Бир кезде КТР былчый отурган мороженое ээрип аткан чалдардан алып туруп бизге берип койгон экранды. Эми биз ошо биз деле былчыйып эриген мороженега жетпей эле жаштарга беришибиз керек дедим да. Бул бир. Жаштар чыксын экранда. Экинчиси, бала ыйлабаса эмчек кайда? Мага бир да канал келип иште деп сунуш кыла элек. Же 5 каналдан көрүп калдык элек бир-эки долбооруңузду. Кадыр түн Рамазанда бир ушундай сунуш болду. Жакшы долбоор болгон. Рамазанда бир сунуш болду, Кудайга шүгүр. Бул мындай сезондук иштер да. Мындай туруктуу экранга чыгып иштеш мага сунуш боло элек. Эмнеге мен билбейм. Болсо караштырганга даярсыз. Албетте. Мен оюм экран жаштардыкы болгон үчүн бизге окшогондорго сунуш жок. Өзүм жалдырап барбадым. Мындайда Мыктыбек байке, сөзүн ачыгын айтканда, мынакей биз баардыгыбыз ошо кыргыз телевидениесинин биз үчүн мектеп ошол жактан тарбияланып чоңойгонбуз да биздин ооба. Бирок азыркы заман менен карап көрсөк, азыр цифралык багытка өткөндөн бери канча деген телеканалдар бар. Көрүп атабыз жаштардын иштегенин дагы, орто муун дагы, сизге окшогон адамдардын дагы эфирге чыгып иштеп аткандарын көрүп атабыз. Мен бул суроону берип атканым сизден ошо теле тармагындагы алып баруучулукту, ошо режиссура багытындагы жана ошондой эле башка спецификалык кесиптерди алыш үчүн көп нерсени өзүбүзгө алышыбыз керек да. Эмне үчүн анда теле мектеп ачып койбойсуз? Ошол эле теле академиянын бөлөктөрүн ачып койбойсуз? Мен 2 университетте сабак бердим. Бересиз дагы эле? Жок, бердиңиз. Кеттим. Мурат, сууну сиңген жерге сеп деген сөз бекер айтылбайт экен да. Бул биздин элден айланса болот. Ар бир сөзү ок да. Билим талап кылган бала жок азыр. Да? Ишенетиңби? Эмне үчүн? Бардык нерсе сатылат. Билим талап кылган бала жок. Эң алдыңкы талап кылып аткан баланы мынтип бир-эки жолу сабактан байкасаң, ага деле жөн эле кызык. Ага жөн эле кызык. Муну мага керек. Мен муну үйрөнүшүм керек. Мен сатып алам муну керек болсо. Андай талап жок. Жөн эле убактым кетет экен деп мен кетип калдым. Жок, сиз баягы
расмий балким жогорку окуу жайларда иштесеңиз керек. Менин айтып атканым өзүңүздүн Мыктыбек Арсланбектин мектебин ачсаңыз, сизге ошо журналистиканы алып баруучулукту каалаган эңсеген адамдар, өзүңүз ушу телекакадемияны ачкандай адамдар келет деген ойдомун да. Себеби азыр байкасаңыздар ушунчалык мектептер көбөйүп кетти. Келет. Мен биринчи жок, мен сизден биринчи окуп үйрөнөт элем ушу ойлорду каяктан аласыз деп. Себеби теле тармагында 5 жыл, 10 жыл иштеп, жарытарлык көрсөтүүлөр жаза алган адамдар деле азыр телемектептерди ачып алып, ошолор окутуп атыптыр. Аттарын айтпай эле коелук, акчага. Ана мен ошолорду бүтүп келген бизге келип атат. Биз ошондон окуп келдик элек деп мен сурап атам да, ал кишиден эмнени үйрөнүп келдиңиздер деп. Ага караганда мен сизге айтып атканым, сиз көрдүңүзбү? Өзүңүз айтканда негир кара жумушунан баштап телевидениянын продюсерлигине чейин жеткен адамсыз да. Сиз телевидениянын ашканасын билгендей адам жок болсо керек. Менин оюмда ушул багытта да. Жакшы нерсе бул. Мен бул билген, КТР берген өнөрдү мен көргө алып барып эмне кылам? Вот, беришиңиз керек да муундарга. Бирок бир маселе бар. Мурат, вот сен менен иштеген адам. Мен чындыгында режиссурада Мурат сени мен күчтүү режиссер деп билем. Сен билесиң го, мен дайым сага келип Мурат кандай кылса болот деп сенден сурачумун. Машина айдаганда отургучта отуруп алып үйрөтсө болобу? Болбойт да. Болбойт. Мен же камерам болбосо, же студиям болбосо, мен кантип үйрөтөм аларды? Түшүнүктүү. Мына маселе. Ошондуктан Мыктыбек үйрөттү. Эмнени үйрөттү десе, ал сага келип деп айтып береби. Муну үчүн база керек да. Мен мисалы бир базасы бар телекомпания сунуш кылса, мисалы үчүн. Сөз жок, анын базасында мына камера мындай, фокус аралыгы мындай, интонация мына, дыхание мындай коюлат, артикуляция деген бу бүт төгүп берер сен өзү. Эфирден тышкары бул жөнүндө сүйлөшөбүз, себеби биздин телеканалда дагы бул жөнүндө оюбуз пайда болуп атканда эфирден тышкары сүйлөшөлүк. Мынакей, сиз экөөбүзгө берилген 40 мүнөт дагы соңуна келип жетип калыптыр да, билинбей эле. Мен өмүрүм өтүп кетти го эфирде. Билинбей эле өтүп кетти 40 мүнөт. Мыктыбек байке, сизди көрүп аткан жалпы кесиптештериңизге, ошол жалпы кыргызстандыктарга 60 жылдык мааракебиз үчүн кандай каалоо тилек айтат элеңиз? КТРда иштеген ар бир кызматкер ушу пол жууган адамдан баштап башкарган адамга чейин оруусу бир. Теле көрүүчүгө жагуу, анын табитине кызмат кылуу. Бул оңой иш эмес. Кээ бир адамдар бар, өмүрү кадр сыртында, бир кадрдан чыккан эмес. Ушу кадрга чыккан Мыктыбек деген жылдызды көрсөтүп койгондугу үчүн, ошону монтаж кылып койгон үчүн рахат алат. Бул адамдарга биз таазим кылышыбыз керек. Мен учурдан пайдаланып, кадр сыртындагы бүт кесиптештериме башым дейип, таазимим менен салам айтам туугандар. Мен силерди сагындым. КТР кыргыз телевидениясы бул өзүнчө телевидение, сиздер бар үчүн бар. Экранда мага окшогон бир 30дай бала чокчоңдоп сүйлөгөнүбүз менен артыбызда бизди ушу бала кылып сүйлөткөн 300дөн ашык адам турат. Ар бириңиздерге мен ушу башым дейип салам айтам. Ар бириңиздерге Аллах Тааладан ушу бир КТРда бир айтып жүргөн сөзүм бар. Өлүп калса 3 күндөн кийин КТР унутат деп. Эмнеге? Ушундай динамика ушундай. Буга тарынбаш керек. Тирүү жүрсөң деле кетип калсаң унутат. Бирок ушуну билип туруп, акыркыга чейин ушу иштеген жеринде өлүп калган балдар бар, жан берген балдар бар. Билем. Ушулар бар. Келип некрологун көрүп паланча өтүп кетти да деп коюп кайра ишиңе кирип кетесиң да. Биздин бардыгыбыздын тагдырыбыз ушундай туугандар. Бул телевидение ушундай. Мына ошо айнектин артындагы адам үчүн иштеген элбиз. Бардыгыңыздарга Аллах Таала үй бүлөңүздөргө тынчтык берсин. Өмүрүңүздөрдү узун кылсын. Бала бакыраңыздар сиздин жашаган жашооңуздарды, эй сен бекер жашадың, эмнени таптың деген бала болбосун. Сиздер менен сыймыктанган балдарды берсин Аллах Таала. И билиңиздер, эч кайсы сөзгө ишенбеңиздер. Биздин телевизиондук системада иштеген ишибизди балким мени эстеп калар, Муратты эстеп калат. Мени ким эстейт эле деп ойлобоңуздар. Силерди биз эстейбиз. Биздин ар бир ишибиз, мен ар бир декорациянын ар бир мыгын ким какканы эсимде. Жана мен аны айтып келем. Мыктыбек болбойт эгерде силерди унутса. Ушундай урматтуу коллегалар, майрамыңыздар менен. Чоң рахмат Мыктыбек байке. Мурат, сага дагы өзүнчө. Рахмат. Балаң үйлөгөндө тоюңа чакыр. Мен сен тоюңа келгем, мен балаңдын тоюна чакыр. Чоң рахмат. Мыктыбек байке, чоң ыраазычылык билдиребиз. Алтындай убактыңыз келип бизге келгениңизге. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ден соолугуңуз сиздики да чың болсун. Жаныбызда жаркырап ушинтип
биздин атабыз тележурналистикадагы агабыз болуп жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Жашооңуздарды жакшылык курчасын, амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.